Акыркы окуялар Кыргызстанда тынчтыкты жана туруктуулукту каалабаган күчтөрдүн дагы деле активдүү экенин көрсөттү. Темирлан Султанбеков жана анын партиясы социалдык демократтар четелдик саясий уюмдардан каржыланганын мойнуна алган соң коомчулукта бир катар суроолор жаралууда. Четелдик каржылоонун артында эмне турат? Саясатта сырттан келген акча жөн гана жардам катары берилбейт. Ар дайым анын ордуна бир нерсе талап кылынат. Бул экономикалык кызыкчылыктар, саясий таасир же өлкөнүн ички ишине кийлигишүү, социал-демократтардын четелдик уюмдар менен байланышы, алардын саясий максаттары Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келбесин көрсөтөт. Эгерде укук коргоо органдары убагында чара көрбөсө, эмне болмок? Бул күчтөр бийликке келип, короткон акчасын 100 эселеп кайтаруу үчүн жанталашып иштемек. Алар инвестиция катары жумшалган 100 миңдеген долларды кайтарып алуу максатында иш-аракеттерге өтмөк. Жыйынтыгында Кыргызстан сырттан башкарылган көз каранды өлкөгө айланмак. Революцияны курал катары колдонуу, күч менен бийликке жетүүнү көздөгөндөр элдин добушу менен жеңүүгө ишенбейт. Социал-демократтар шайлоодо жеңилсе, төңкөрүш жасайбыз деп ачык айтышты. Бул эмне дегендик? Бул Кыргызстандагы туруктуулукту бузууга, өлкөнү баш аламандыкка түртүү аракети. Тарыхта дал ушундай революциялык сценарийлердин арты мамлекеттин артка кетишине алып келген учурлар арбын. Садыр Жапаровдун таза шайлоо болгон аракети. Учурда президент Садыр Жапаров өлкөдө таза шайлоо өткөрүүнү негизги максат кылып, ага аракет кылууда. Анын бул демилгесин жаңы партиялар колдоп, шайлоого таза жана ачык катышты. Бирок социал-демократтар гана эски ыкмаларды колдонуп, добуш сатып алуу, партиясына сырттан каржы алуу менен мамлекеттин тынчтыгын бузууга аракет кылды. Кыргызстанга эмне керек? Кыргыз эли ар дайым айкөлдүгү жана сабырдуулугу менен айырмаланган. Бирок бул айкөлдүк мамлекетти сатууга даяр болгон адамдарга карата болбошу керек. Биздин өлкөгө тынчтык, стабилдүүлүк жана өз алдынчалык керек. Кыргызстан эгемендүүлүгүн сактап, ички иштерине сырттан кийлигишүүгө жол бербеши шарт. Тынчтыкты каалабагандар, өз кызыкчылыгын мамлекеттин келечегин жогору койгондор. Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн биз мындай аракеттерге каршы туруу менен гана туруктуулукту сактап кала алабыз.